Assalamu алейкум, кандайсыз? Мен 4 убакыт намазымды окуйм, багымдатка турам деп аракет кылам. Бирок уктап калам, түшүнбөй. Кудайым өзү кечирсин. Кудайым өзүн кечирсин туура. Бирок ошол пенде баласы аракет кылыш керек болот. Эрте жатыш керек болот. Куфтандан кийин уктаң деген сөз бекерден эмес. Эгерде өтө эле бир зарыл жумуш менен алектенип калбасаңыз, илим билим менен алектенип калбасаңыз, эрте жаткандын айласын көрүш керек. Анан эрте жатсаңыз, Кудайым буйрса багымдат уктабайсыз. Анан Кавсар сүрөсүн окуп жатыш керек. 7 жолу бул эми тажрыйбадан өткөн. Кавсар сүрөсүн окуса, бул кадимкидей ойготууга себеп болот. Адам эрте жатып, будильниктерди башкаларды коюп, багымдат бул адамды бакытка бөлөй турган намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бурикат фи уммати букуруха" дейт. Үммөтүмө эртең менки багымдат убактысында береке көп жайт дейт. Мына мисалы жакшыны жакшы дегенди үйрөнүшүбүз керек биз. Өзбек бир туугандарыбыз булар эртең менен таң эртелеп, эрте туруп иштерин кылып, намазын окуп иштерин кылып, ошол себептен ырыскы берекеге балкып жетип атышат. А бул жакшы нерсени пайдаланыш керек. Кеч турса, ал ырыскы кетет. Макалдагы бар го. Эрте турган аялдын бир иш артык, эрте турган эркектин ырысы артык деген сыяктуучу. Кудай таалам ошол эрте туруп багымдат намазын окуп, өзүнүн бул жашоодогу муктаждыгын дагы эрте бүтүрө тургандай мүмкүнчүлүк берсин баарыбызга.